айла. Көпкө турбас мобул турган сур булут. Бүт дартыңды өз мойнума алайын. Сен ооруба, мен ооруйун. Ата журт. Кечки жаңылыктар. Алып баруучулар Максат Жангазиев жана Жазгүл Мадинова. Күн сайын коронавирустан каза болгондордун саны өсүп жатат. Кытайда 40 суткада 24 киши өлдү. Ауганстанда 80ден ашуун жүргүнчүсү менен бара жаткан учак кырсыкка учурады. Масабалда уна айдап баратып кырсыктаган Жалал-Абад шаардык сотунун судьясын иштен бошотуу сунушу президентке жиберилди. 5 каналдын түз эфиринде кечки жаңылыктарын топтоо менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Президент Сооронбай Жээнбеков коронавируска байланыштуу абалды талкуулоо боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Ага жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков жана премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев менен мамлекет башчысынын аппарат жетекчилигинин айрым өкмөт мүчөлөрүнүн бир катар мамлекеттик органдардын жетекчилери катышты. Кеңешмеде Кытайда жана башка өлкөлөрдө жайылып бара жаткан жаңы коронавируска байланыштуу кырдаал талкууланды. Эпидемиологиялык кырдаалды көзөмөлдөө жана республиканын аймагына жаңы коронавирустун кирүүсүн алдын алуу боюнча ыкчам штаб иштеп, зарыл чаралар көрүлүп жатканы белгиленди. Конкреттүү участоктарда атайын чараларды көрүү боюнча тийиштүү мамлекеттик органдардын жетекчилерине жеке жоопкерчилик жүктөөлөрү айтылды. Расмий маалымат боюнча Кытайдын аймагына бүгүнкү күндө 4614 кыргызстандык студент бар. Алардын 14-ü Ухань шаарында. Кыргызстандын Кытайдагы элчилиги алар менен туруктуу байланышып жатат. 23 январдан тарта Кыргызстандан Кытай менен бардык транспорттук байланыштар аба каттамдары абал турукташканча токтотулду. Андан сырткары эт жана жер жемиштердин айрым түрлөрүн алып келүүгө тыюу салынган. Бул кадам коронавирусту алдын алууга багытталат. Ага кошо саламаттыкты сактоо министрлиги жарандарды дем алуу органдарын коргоо үчүн бет кап кийүүгө, ал эл көп топтолгон жерден келгенден кийин жана тамак ичер алдында колду таза жууга чакырат. 26 январда коронавирустун Бишкекке жеткендеги тууралуу маалымат социалдык тармактарга жарыяланган. Бирок аны саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев четке какты. Ал Кыргызстанда абал тынч экенин айтып, илдетти алдын алуу үчүн коопсуздук эрежелерди сактоону сунуштады. Биринчиден, ушу Кыргызстанда көп өлкөлөрдө ошондой кылып атышыптыр, мындай көп массалык калк жасаган оюн-зоок нерселерди колдон келишинче кыскартып, анда мындай чектебесек да мындай ошого мындай коопсуздук менен андан тышкары ошо маскаларды колдон келишинче тартынбай эле кийиш керек. Андан тышкары тамак аштарды колдонууда дагы бардык санитардык нормалар менен колдонууга аракет кылыш керек. Кытайда түзүлгөн эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу ыкчам штаб түзүлүп, өлкөдө коронавирустун жайылышына жол бербөө боюнча тиешелүү чаралар кабыл алынды. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөттүн кезектеги жыйынынын жүрүшүндө билдирди. Саламаттык сактоо министрлигине караштуу улуттук вирусология лабораториясы лабораториялык изилдөөлөрдү жүргүзүүгө толук даярдыгы бар. Бишкек жана Ош шаарындагы лабораториялар бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунда аккредитацияланган, бардык мүмкүнчүлүктөрү бар. Реактивдер жана тиешелүү материалдар жетиштүү өлчөмдө. Абылгазиев кошумчалагандай 23 январдан тарта Кытай Республикасы менен аба, унаа жана темир жол каттамдары токтотулган. Азыркы тапта Манас жана Ош аэропортунда келген жүргүнчүлөрдү текшерүү үчүн адамдын дене табын өлчөгүчтөр орнотулду. Учурда аэропорттогу санитардык карантиндик пункту күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Я также официально подтверждаю, что мен дагы бир жолу тактап айта кетейин. Кыргызстанда коронавирус жуктурган жаран катталган жок. Илдетти алдын алуу жана аныктоо боюнча бардык тийиштүү чаралар көрүлгөн. Эгер оору аныкталса, аны дарылоо үчүн бардык шарттар бар. Бирок биз ооруларды ооруканада күтпөйбүз. Биз аларды өткөрүү бекеттеринде, аэропорттордон текшерип аныктайбыз. Эгер бул жайларда оорунун белгилери байкалган жарандар кездеше турган болсо, аларга атайын чаралар көрүлөт. Маленького подозрения.
Илдетти алдын алып коопсуздук чараларды көрүү үчүн байланыш телефону 0312 32 30 55, 0312 32 32 02 жана 0550 03 36 07. Эгер дени табы көтөрүлүп, жөтөл жана дем алуу кыйындаган белгилер байкалса, 103 номерине байланышып, үйгө дарыгер чакыруу зарыл. Департаменттин адистери коронавирус боюнча дүйнөдөгү абал илдетти алдын алуу жолдору жана негизги симптомдору тууралуу маалымат берет. Коронавирус пайда болгон Кытайдын Ухань шаарында учурда кыргызстандык 15 жаран жашап жаткандыгын Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Нуран Ниязалиев билдирди. Жарандарыбыз тарабынан же болбосо алардын Кыргызстандагы ата-энелери болобу, туугандары тарабынан, жакындары тарабынан кандайдыр бир суроолор болсо, же болбосо жардам керек болсо, биздин Кытай Республикасындагы элчилик менен түздөн-түз байланышка чыкса болот. Мындан тышкары Бишкекте жайгашкан Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин менен дагы түз байланышса болот. Учурда Кытайда жаңы типтеги коронавирусту жугузуп алып каза тапкандардын саны 80 кишиге жетти. Ал эми 2744 адам илдетке чалдыкканы белгилүү болду. Алмаш Бараталиева, Кудрат Ташмурзаев, 5-канал. Кыргызстандын чек арасындагы 22 көзөмөл өткөрүү бекетинде Бишкек жана Ош аэропортторунда тепловизор орнотулуп, дарыгерлер текшерүү иштерин жүргүзүүдө. Убактылуу санитардык карантиндик пункттар чет өлкөдөн келген ар бир жарандын дене табын өлчөп, коронавирустун бар жогун аныкташат. Күнү-түнү нөөмөттө турган дарыгерлер өлкө аймагына кирген жарандардын абалын атайын түзүлгөн штабка кабарлап турат. Теманы Алмаш Батыралиева улантат. Коронавируска карата саламаттык сактоо министрлигинин алдында аймактардагы абалды текшерип туруу үчүн ыкчам штаб 1 январдан тарты иш алып барууда. Бүгүнкү күндө өлкөдөгү 22 чек ара өткөрмө бекетине илдетти аныктоо үчүн дарыгерлер нөөмөттө турат. Алар Кыргызстандын аймагына кирген жарандардын абалын текшерүүгө алышат. Азыр келген бардык жактан келген пассажирлер наблюдение болуп атат, температураларын карайбыз. Андан тышкары биз бир киши бул жерде туруп келген пассажирлердин температурасын карасак, бирөөбүз болсо учакка чыгабыз. Учакка чыгып, аларды температурасы бар бекен, жана оорулар барбы деп, аларды бир сыйра сурап чыгабыз. Кытайдан жана башка өлкөдөн келгендердин баарын текшерүү Кыргызстандын чек араларындагы өткөрүү бекеттеринде да жүргүзүлүүдө. Бүгүн Ак жол көзөмөл өткөрүү бекетинде санитардык карантин пункту ишке кирди. Мында коронавирустун бар жогу тепловизордун жардамы менен текшерилип, мында адистер күнү-түнү иш алып барышат. Жогору температура акыбал болсо, өтүп аткан жарандын бизде берде болсо атайын изолятор бар. Ушу изоляторда болсо атайын врачтар отурат, специалисттер, андан алдын ала скорый помощь катталган. Случай при өтө оор акыбалда болгондо ошо скорый помощь менен биздин уже больницанын баары тең оповещенный. Өзүбүздө Чуйская областная больница бар, анан астында республиканский инфекционный больница бар. Ак жол өткөрүү бекетинен бир күндө 10-12 миң адам кирип чыгат. Алардын ар биринин өздүгү такталып, кайсы өлкөдө болгондугу текшерилет. Эгер Казакстандан кирген жарандын Кытайга баргандыгы аныкталса, ага респиратордук сурамжылоо жүргүзүлөт. Ал эми өткөрүү бекетиндеги ар бир аскер кызматкерине коопсуздук эрежелери каралган. Биринчи кезекте ушул мамлекет чек араны кайтарып жаткан өздүк курам чек арачылар жана медициналык маскалар менен иштөөгө өтүштү. Ар бир аскер кызматкери ошондой эле мына медициналык маска менен камсыздалды. Кыргызстанда илдет аныктала турган болсо, медицина кызматкерлери дарылоо иштерине даяр. Алар 1468 халат, көз айнек, бут кийим менен камсыздалган. Мындан сырткары илдеттен сактануу үчүн 3,5 миллион бет кап чыгарылды. Алмаш Бараталиева, Талас Аманбеков, Бакыт Кошалиев, Кудрат Ташмурзаев, 5-канал. Кытайда коронавирусту жұқтырған жарандардын саны 2,5 миңден ашып, оруудан 56 адам каза болду. Вирус баттыркагандыктан Кытай өкмөтү чыгыш календары боюнча белгилөөчү жаңы жылдык мааракелерди да токтотту. Шанхайда күнүнө 100 миң киши кирген парктар, кинотеатрлар жана көңүл ачуучу жайлар да жабылды. Коронавирус азыркы учурда 10го жакын мамлекеттерге өттү. Бүгүн Португалияда да бир адамдын жұктырганы аныкталды. Европа өлкөлөрү өз жарандарын Кытайдан Ухань шаарынан эвакуацияланып баштады. Дүйнөнү дүрбөлөңгө салган илдеттен коркунучу тууралуу кийинки материалда. Кытай эли үчүн бул жылкы чыгыш календары боюнча белгилеген жаңы жылдык майрамдык маанай жок. Ага вакцина табыла элек коронавирустун ылдамдык менен жайылуусу себеп болууда. Жайылган вирус адамдан адамга жугуп, оорудан каза болгондордун саны күн сайын көбөйүүдө. Дарттын баттароосун алдын алуу үчүн Кытайда күнүнө 8 миллионго жакын бет кап чыгарылууда. Ал эми Кытай бийлиги ооруканага кайрылгандардын көптүгүнөн улам Ухань шаарына вирусту жуктуруп алгандар үчүн оорукана салууну баштады. Аны 10 күндүн ичинде бүтүрүү пландалууда.
Қытай мамлекети 14-тен ашық провинцияда каттамдардын бардык түрүн токтотту. Ухань шаарына карантин жарыяланып, оорунун келип чыгуу себеби аныкталууда. Бирок шаар жабылганга чейин Уханьдан 5 миллионго жакын киши чыгып кеткени маалым болду. Серепчилер вирус келемиштин этинен жана кашкулактан чыгышы мүмкүн деп божомолдоодо. Кытайдын ооруларды алдын алуу борбору вирус Уханьда мыйзамсыз сатылган жапайы жандыктардан жукканы так экенин билдирди. Коронавирус АКШ, Жапония, Түштүк Корея, Малайзия, Сингапур, Вьетнам, Австралия жана Франция өлкөлөрүнө да жетти. Калган мамлекеттер вирусту киргизип алуудан чочулап, Кытай менен соода-саттык мамилелерин убактылуу токтотту. АКШ Уханьдагы консулдугун жана Кытайдагы жарандарын эвакуациялоо үчүн атайын авиакаттам жалдаган. Андан сырткары Жапония өлкөсү да Кытайдан кетүүнү каалаган жарандарын алып чыгууга даяр экенин билдирген. Ал учурда Португалияда да бир адамдын вирусту жуктурганы аныкталды. Социалдык тармактарда коронавирусту Орусиядагы Кытай жарандары жуктурду деген маалыматтар тарады. Бирок Орусия бийлиги ал маалыматтын жалган экенин билдирди. Так эмес маалыматтарга караганда Тажикстанда да оорудан 2 адам каза болуп, 100гө жакын жаранга жукканы айтылууда. Бирок тажик тарап бул маалымат боюнча расмий билдирүү тарата элек. Бүгүн Казакстанда Хоргос базарын жаап, Кытай менен чек арасын катуу көзөмөлгө алды. Бүт өлкө Кытайдан келген жарандарын атайын тепловизор менен текшерүүдөн өткөрүп, Кытайга убактылуу барбай турууну сунуштап жатат. Кытайдагы туристтер да өз өлкөлөрүнө кайтууну каалап, авиабилеттерди алуу үчүн аэропорттордо кезек күтүүдө. Ал учурда Кытайда бир адамдын оорудан айыкканы маалым болду. Талайгүл Эрматова, Тилек Асхатбеков, 5-канал. Оғанстанда 83 жүргүнчүсү менен бараткан учак кыйрады. Авиакырсыктын чоо жайы азырынча айтылы элек. Маалыматка караганда учак жергиликтүү авиакомпанияга тийиштүү. ЖМКлардын маалыматына караганда бортто 83 адам болгон. Буга чейин Афган авиакомпаниясынын учагы өлкөнүн чыгышындагы Газни провинциясында кыйраган айтылган. Ал эми губернатордун өкүлү Газни Ариф Нури учак Техияк аймагында кырсыктаганын билдирди. Багдадтагы АКШнын элчилигине урулган реактивдүү снаряддын соккусунан бир нече киши жаракат алды. Бул туурасында Орусиялык маалымат каражаттары Ас-Сумария телеканалына шилтеме берип жазды. Буга чейин Аль Арабия коопсуздук кызматындагы маалымат булактары АКШнын элчилигине 3 ракета түшкөндүгүн, анын бири дипломатиялык миссиянын ресторанына тийгендигин кабарлаган. Маалыматта жаракат алгандардын жок экендиги айтылды. Жакынкы чыгыштагы кырдаал декабрдын соңунда АКШнын армиясы Сириядагы жана Ирактагы шииттердин уюмуна сокку ургандан тарта башталган. Коңшу Казакстандын борбору Нур-Султан шаарында аба ырайындагы кескин өзгөрүүлөрдөн улам өзгөчө кырдаал жарыяланды. Калың кар менен бороондон улам баш каланы башка шаарлар менен байланыштырган башка жолдордо каттам токтоду. Нур-Султандагы эл аралык аэропортто бардык аба каттамдары белгисиз мөөнөткө токтотулган. Өзгөчө кырдаалдар департаменти мындай чечимин жол дээрлик көрүнбөй калышы менен түшүндүрүүдө. Коммуналдык кызматтар тыгылып калган автоунааларды чыгарууга жардам берип жатат. Ошондой эле дүйшөмбү күнү мектептердеги сабактар дагы токтотулган. Аба ырайынын кескен бузулганына байланыштуу мектеп окуучуларына жана колледж студенттери үчүн сабак болбойт деген маалыматты Билим берүү министрлиги таратты. Жергиликтүү бийлик жарандарды өзгөчө кырдаал режими алынганга чейин Нур-Султандан башка аймактарга жолго чыкпоого чакырууда. Калың кар менен бороондон улам Борбор Азиянын башка аймактарында да ондогон чоң жолдор убактылуу жабылды. Жалалабадта мас абалында уна айдады деп шек саналып жаткан судьяны кызматынан алуу жөнүндө сунуш президентке келип түштү. Мындай сунушту соттор кеңешине караштуу тартип комиссиясы жиберди. Тартип комиссиясына Жалалабад шаардык сотунун судьясын кызматтан алуу маселесин кароо тууралуу жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева сунуш киргизген. Тартип комиссиясы сунушту канааттандырып, судьяны кызматтан алуу жөнүндө сунушту президентке жөнөткөн. Тартип комиссиясынын 27 январдагы чечими менен судья Эльмира Сулайманова тартип жоогуна тартылып, карата мөөнөтүнөн мурда иштен бошотуу жазасы көрүлдү деп билдирди жогорку соттун басма сөз кызматы. Былтыр 30 декабрга караган түнү судья Эльмира Сулайманова автоунааны жанына документтери жок мас абалында айдап бара жатып, унааны сүзүп алган. Кийин Сулайманова жол кыймыл коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнүн кенже тескөөчүсү карата түзгөн протоколду жокко чыгарууну суранып, өзү иштеген Жалалабад шаардык сотуна айрылган.
Автотранспортта каттоо жана айдоочулук күбөлүк берүү департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы коррупциялык схема түзгөн деп айыпталып сот жообуна тартылган Насирбек Алмаматовдун иши боюнча прокурор кызматтан алынды. Ал прокурор иш экинчи инстанцияда шаардык сотто каралып жатканда мамлекеттик айыптоочу болгон. Алмаматов 2018 жылдын 2-ноябрында кармалып, Октябрь райондук соту аны 12,5 жылга эркинен ажыраткан. Кийин Бишкек шаардык соту өкүмдү жокко чыгарып, ага 3 миллион 300 миң сом айыппул салуу менен эркиндикке кое берген. Бирок жогорку сот шаардык соттун өкүмүн жокко чыгарып, райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Учурда Алмаматовго издөө жарыяланган. Ал жогорку соттун токтомуна ылайык кайра абакка камалышы керек болчу. Президент Сооронбай Жээнбеков 24 январда коопсуздук кеңешинин жыйынында Алмаматовдун кармалбай жатышына прокуратура жана соттор күнөөлүү деп эсептей турганын айткан. Бишкек шаардык соту башкаланын жылуулук электр борборун модернизациялоо иши боюнча иште кароону улантты. Шаардык сот айыпталуучулардын Свердлов райондук сотунун чечимине карата апелляциялык арызын кароодо. Бүгүн соттолуучулар суракка алына баштады. Биринчилерден болуп мурдагы өкмөт башы Сапар Исаков сурак берүүдө. Түшкө тыныгуудан кийин анын жактоочусу Замира Жошев отурумга келбегендиктен сот тыныгуу жарыялады. Кийинки отурум 29 январда өтөт. Эксперттердин таянагы боюнча Бишкек жебин модернизациялоо долбоорун даярдоо, кол коюу жана ишке ашыруудагы коррупция фактысынан мамлекетке 5 миллиард 439 миллион сом көлөмдөгү зыян келтирилген. 26 январда болжол менен саат 15:30 чамасында Жибек жолу көчөсүндө жол кырсыгы катталды. Алдын ала маалыматтар боюнча Toyota Estima үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусунун жүрөк оорусу кармап, аялдамада турган 4 унааны сүзүп алган. Андан 3 айдоочу жана 2 жүргүнчү жабыркады. Аларды тез жардам кызматы ооруканага алып кеткен. Бул маалыматты жол кыймылы коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыктын басма сөз катчысы Тилек Исаев билдирди. Сиздер 5 каналда жаңылыктардын кечке чыгарылышы менен таанышып жатасыздар. Эми берүүнүн экинчи бөлүгүн өтөлү. Өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошмок. Өлкөнүн климатын туура сактап калуу үчүн статистика комитетинин маалыматы боюнча каналда күндүн окуялары менен тааныштырууну баштайбыз. Кызматыңыздарда Жазгүл Маденова. Муну кечиңиздер. 27 январ Ленинград курчоодон бошотулган күн. Бишкекте Ленинград блокадасынын курмандыктары эскерилип, ага президент Сооронбай Жээнбеков да катышты. 10 жылдан бери мамлекеттик органдардын ишин иликтеген коомдук кеңештердин бүгүнкү орду. 27 январ Ленинград толук курчоодон бошотулган күн. Бул датага арналып башка мамлекеттер менен катар Бишкекте Ленинград блокадасынын курмандыктары менен каармандары эскерилди. Ага согуш ардагерлери, президент Сооронбай Жээнбеков жана шаар жетекчилиги катышты. Ленинград блокадасына арналган эстелик катары суюлуп бара жаткан ардагерлерди бүгүн өзүнүн айланасына чогултту. Жүрөк тиреткен Ленинград окуяларынын көөлөрү жокчулук эмне экенин дагы бир жолу жаштардын эсте салды. Кабарчыбыз Айжамал Бакытбек кызы да күбө болуп келген. Ленинград шаарынын фашисттердин курчоосунан толук бошотулган күнүнө арналган митинг реквиемде гүл чамбарлар коюлду. Андан соң Ленинград блокадасынын курмандыктарына жана улуу атамекендик согушта курман болгондорго 1 минутта эскерүү жарыяланды. Президент кыргызстандыктар тарыхты эстен чыгарбай тургандыгын белгиледи. Рыдают люди и поют, и лиц заплаканных не прячут. Сегодня в городе салют, сегодня ленинградцы плачут. Ленинград блокадачыларынын кыргыз коомунун төрайымы Анна Кутанова Ленинград блокадага кабылганда болгону 11 жашта эле. Секелек курактагы таттуу кыялдардын ордуна ал өмүр менен өлүмдүн ортосундагы жүрөк силкинткен көз ирмемдерди эскерет. Ал согуштун алдыңкы сабындагы жоокерлерге күнүнө 500 грамм, жумушчуларга 250 грамм нандан башка тамак берилбегени тууралуу кайгыруу менен эстеди. Настолько было сложно в период блокады, настолько... Бул блокадачылар мезгили аябай оор эле. Мындан улам бул майрамдын өзү абдан маанилүү. Учурдан пайдаланып майрамыбыз менен куттуктайм. Жаштарыбыз согуш эмне экенин, тарыхты билип, мекенин сүйгөн патриот болушсун. Ал үчүн биз дагы дайыма унутпай согуш ардагерлерин эскерип турушубуз керек. Здоровье. Президент Сооронбай Жээнбеков Ленинград курчоодон бошотулган күн бул Ленинградтын жашоочуларынын гана эмес, Советтер Союзунун бардык адамдарынын улуу жеңишке ишениминин бекемдеген күн экенин айтты. Мамлекет башчысы 900 күн менен түнгө созулган курчоо элдик каармандыктын, массалык кайратмандыктын, патриотизмдин символу болуп калганын белгиледи.
Бұл ерлікті жаратқан адамдар арасында біздің ардагерлеріміз, алауыз отырған мына мекендестеріміз бар. Ұлы ата мекендің соғыс жылдарында Ленинградқа, Ленинградтан біздің республикамызға 16 мыңнан ашуын жауынгер жер қотарып келіскен, алардың ішінен 3,5 мыңы балдар болған. Ол күндерде қырғызстандықтар ленинградтықтарға барлығын бір туғандай мәміле қылған. Тарых парақтарына көз чаптырсақ, 1941 жылдың сентябрынан башталған Ленинград блокадасы дерлік 900 күнге созылған. Шаарды немецтік күчтер қурчап, Ладожская көлі арқылы ғана жалғыз қаттам қалған. Бирок ал шаар қалқын толық қамсыздай алған емес. Натыйжадан миңдеген адамдар ачкадан қырылып, екінші жағынан суу катуу кыйнаган. Анын кесепетинен Курчоодо калган Ленинградтан Кыргызстанга 16 миң адам эвакуацияланган. Алардын 3 миңи балдар болгон. Немістік фашизм биринчи ушу Ленинград шаарын Курчоого алып, ошондогу элдерди советтик курулушту коммунисттик партиянын жүргүзүп аткан иштерине тоскоолдук кылыш үчүн, совет мамлекетин чөгөрүш, жеңиш үчүн ушу Ленинградты Курчоого алган. Ленинград шаары 900 күн, 900 түн ушул блокаданын, Курчоонун ішінде қалып. Ленинград блокадасы бұл бирдиктүү Совет элинен, анын ичинде кыргыз жана орус элдеринин биримдигинин тарыхы. Бишкекте ардагерлердин эмгектерине арналып, Дияр Асанов атындагы жеңиш багында эстелик орнотулган. Ленинградтан келген жаш 160 баланы багып алган кыргызстандык Токтогон Алтыбасаровага быйыл улуу жеңиштин 75 жылдыгына карата Орусиянын Санкт-Петербург шаарында эстелик орнотулган. Айжамал Бакытбек кызы, Денис Курганов, 5-канал. Өкмөт Кыргызстандын 2019 жылдагы социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн болжолдуу жыйынтыктары 2019 жылды аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялоо жөнүндөгү президенттин жарлыгын жыл ичинде аткарылышы, 2020 жылга карата Кыргыз өкмөтүнүн ишмердүүлүгүнүн программасын жүзөгө ашыруу боюнча жыйын өткөрдү. Анда өкмөттүн биринчи кезектеги иш-аракеттеринин планы бекитилди. Жыйында өкмөт башчы өткөн жылы бир районго бир долбоор алып келбеген, өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошпогон акимдер менен коштошуу керектигин билдирди. Кененирээк Айтолкун Анапияевдин материалында. Өкмөт башчы билдиргендей, салыктык жол-жоболорду фискалдаштыруу системасын киргизүү боюнча бардык иш-чаралар 2019 жылы дээрлик бүттү. Ал чек аралардан жүктөрдү алып өтүүдө онлайн көзөмөлдөө, оор салмактагы жүктөрдү көзөмөлдөөнүн электрондук системасы киргизилгенин билдирди. Анын натыйжасында 2019 жылдын 9 айынын ичинде ЕЭПтен импорттоодон кыйыр салыктын көлөмү 890 миллион сомго көбөйдү. Буга чейин бул көрсөткүч дайыма 500 миллион сомго чейин пландан ылдый болуп келген. Кытай Эл Республикасы менен чектешкен өткөрүү пункттарына инспекциялык текшерүү комплекстери орнотулду. 2019 жылда өкмөттүн саясаты баарынан мурда төмөнкүдөй иш-чараларды аткарууга багытталды. Биринчиси, биз айтканбыз, биздин өкмөттүн эң башкы максаты бул жумушчу орундарын түзүү. Инвестиция тартуу, ата мекендик ишкерлерди колдоо, импорттун ордун алмаштыруу, социалдык кепилдиктерди өз убагында камсыздоо. Кыргызстанда коопсуз шаар долбоору 2019 жылдын март айында ишке кирген күндөн тарта жол эрежесин бузган айдоочулар төлөгөн айып пулдун жалпы суммасы 592 миллион сомду түздү. Камера орнотулган жерлерде жол кырсыктары дээрлик 50% азайган. Мындан сырткары Абылгазиев өкмөттүн бүгүнкү жыйынында соттук укуктук реформаларга 2019 жылы 820 миллион сом бөлүнгөнүн кошумчалады. Ал бул чаралардын баары дүйнөлүк рейтингде өлкөнүн коррупцияны кабылдоо индексин жакшыртууга алып келгенин белгиледи. Ошондой эле бул жылы өлкөгө инвестиция тартуу боюнча да бир топ иштер пландалууда. Буюрса бул чаралардын негизинде 2020 жылы 15тен кем эмес ири ишканаларды ишке киргизели деп атабыз. Булар кайсылар? Жер үй быйыл продукциясын бериш керек. Эти бакыр терек сай. Мына кечөө биз өзүнүн инвестордун өзү менен жолуктук, Кубатай Чивич экөөбүз. Турциядагы жана аэропортту салган кишилер. Келип 100 миллион доллардан ашык туруучу фабриканы, алтын иштетүү фабриканын мынакей февраль айында биз капсуласын салып фундаментин баштайбыз.
Кыргыз өкмөтү быйыл 40 айыл өкмөтүн дотациядан чыгарууну пландап жатат. Аймактарда облус жетекчилери менен райондун акимдеринин аткарган иштерине баа берилет. Мухаммедкалый Абылгазиев реформаны аксаткан, ишинен жакшы көрсөткүчкө жете албаган жетекчилер жумуштан алынаарын эскертти. Президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгынын негизинде жакынкы 3-5 жылда региондорду өнүктүрүү максатында стратегиялык программалар иштелип чыгып, элет элинин негизги проблемасы болгон таза суу жана жол маселелери чечилет. Өкмөттүн деңгээлинде атайын иш план түзүлүп, анын негизинде 23-жылга чейин айыл жерлерин толук кандуу таза суу менен камсыз кылуу иштери жүрүп жатат. Толук бүгүнкү күндө графиктер түзүлүп, азыр Мухаммедкалый Дүйшөкеевич айткандай, жылына жана орто эсеппен 55 айылды биз камтый турган ушундай графиктерди иштеп чыгып атабыз. Ошонун негизинде жыл сайын иштелип, таза суу менен 23-жылдын аягына чейин айыл жерлерин баарын камсыздоо үчүн иш-чаралар жүргүзүлөт. Экономиканын өнүгүү темпи өткөн жылы 2018 жылга салыштырмалуу бир топ жогорулаган. Көрсөткүч 6,4% товар өндүрүүдөн, 2,9% тейлөөнүн эсебинен камсыздалган. 2019 жылы ЭЭПтин мүчө мамлекеттери менен өз ара соода көлөмү 2 миллиард АКШ долларын түзгөн. Кыргызстан ЭЭПке мүчө мамлекеттердин арасынан көбүнчөсү Россия менен Казакстанга товар экспорт кылат. Ал эми өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү кумтөрдү кошпогондо 2019 жылы 2% өскөн. Улуттук статистика комитетинин алдын ала маалыматына ылайык 2019 жылдын жыйынтыгы менен ички дүң продукциясынын көлөмү 590 миллиард сомду түзүп, өсүү темпи 104,5% түздү. Аны менен катар кумтөр кенин иштеткен ишканаларды кошпогондо өсүү темпи жылдын жыйынтыгы менен 103,8% түздү. Жалпысынан ички дүң продукциянын өсүүсүнө экономикалык бардык негизги секторлору камсыз кылышты. Алсак, айыл чарбасы 2,6%-га, курулуш сектору 10,6%-га, өнөр жай тармагы 6,9%-га жана кызмат көрсөтүү чөйрөсү 2,9%-га өстү. Жыйындын соңунда 2020 жылга карата Кыргыз өкмөтүнүн ишмердүүлүгүнүн программасын жүзөгө ашыруу боюнча өкмөттүн биринчи кезектеги иш аракеттеринин планы бекитилди. Айтолкун Апияева, Бакыт Кошалиев, Талас Аманбеков, 5-канал. Мамлекеттик органдардын ишинин натыйжалуулугун арттыруу жана коррупциялык схемаларды жоюуда коомдук кеңештердин ролу абдан маанилүү. Алар мекемелерден алдына коюлган милдеттерди аткарууда чоң жардам берип, белгилүү натыйжа көрсөтө алды. Бул тууралуу коомдук кеңештердин жыл сайын өткөрүлүүчү конференциясында айтылды. Иш-чара ишемби күнү Аларча мамлекеттик резиденциясында өттү. Ага премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган бардык өкмөт мүчөлөрү, коомдук кеңештердин төрагалары жана мүчөлөр катышты. Кененирээк Каныкей Бозгонованын материалы. 2010 жылдын ноябрь айынан тартып Кыргызстанда мамлекеттик мекемелердин ишмердүүлүгүн көзөмөлдөй турган байкоочу кеңештер бардык министрликтерде түзүлгөн. 2014 жылы коомдук кеңеш болуп өзгөрүп, май айында бул тууралуу мыйзам кабыл алынган. Аларды уюштурууга учурунда көпчүлүк мамлекеттик жетекчилер каршы болгондугун өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев айтат. Чын мен айтайын, мамлекеттик орган жетекчилери көбү каршы болгон. Көбү каршы, бул экинчи бийлик болот. Бизге бут тосот, өзүбүздүн болуп жаткан ишибизге кийлигишет деп ушундай бир абдан бут тосуулар көп болгон. Бирок азыр эми 22 мамлекеттик органда иштеп аткан азыр тажрыйба көргөзүктү, бул абдан туура кадам болгон. Абдан туура кадам болгон. Ошол революция болгондон кийинки максат ачык коом куруу, анан байкоочу кеңеш деп азыркы коомдук кеңештердин өзүнүн максаты эмне экенин азыр мына ачык айкын түшүнүп атабыз. Коомдук кеңештерди түзүүнүн негизги максаты мамлекеттик органдардын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу, коррупциялык механизмдерге каршы күрөшүү, бюджеттик каражаттарды пайдалануудагы ачыктыкты камсыз кылуу, өзгөчө тендердик процесстерди көзөмөлдөө, кадр саясатын туура жүргүзүүнү жана мамлекеттик тейлөөнү көзөмөлдөп, коомго жеткирип туруу болгон. Мамлекеттик органга караганда азыркы учурда ишеним коомдук уюмдарга көбүрөөк экенин бардыгыбыз тең ачык айтабыз да. Ошон үчүн ушул милдет бардык ушул коомдук кеңештерге жүктөлгөн. Бул эми коомдук кеңештер өзүлөрү эле аткарат, өзүлөрү эле иш жүзүнө жүргүзөт эмес, ушул биргелешип мамлекеттик органдын жетекчилери менен жана министрликтер, мамлекеттик башка ведомстволор менен чогуу болот деген ой менен болгондугун билем. Ошон үчүн ушул 10 жыл бул башталган, азыр быйыл эми юбилей болот экен, Кудай буйрса. Юбилейибизде мен ойлойм, бир жолку деңгээлде белгилейбиз деп.
азыркы жүргүзүп аткан президентибиздин саясатын ушул сиздердин иштерге абдан түп келет. 10 жыл аралыгында коомдук кеңештердин мүчөлөрү абдан активдүүлүгүн көрсөтүп жетишкендиктер болду. Бирок коомдук кеңештер тууралуу мыйзамда техникалык маселелер бар экендигин, айрым жерлерде алардын үнү угулбай жаткандыгын депутат Аида Касмалиева белгилейт. Жогорку кеңеште, мисалы үчүн отчет бергенде, өкмөт отчет бергенде коомдук кеңештердин үнү дагы угулбагандай сыяктуу мен үчүн. Себеби дегенде бизде мына жыл сайын отчет болуп атканда, же болбосо бюджетти кабыл алып атканда сиздерден альтернативдүү болобу, же болбосо параллелдүү болобу, ошондой отчеттор керек бизгечи. Биз азыр мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, ачык өкмөт өнөктөштүгү башталган. Анын ичинде мына ачык парламент деген биз дагы жаңы бир демилгелерди баштап атабыз. Анын ичинде мисалы үчүн комитеттерде биз коомдук кеңештердин мүчөлөрү менен кантип иштешебиз, жарандык коомдук мүчөлөрү менен кантип иштешебиз, кайсы механизмдер керек деп биз абдан талкуулап атабыз. Бүгүнкү күндө коомдук кеңештерди эл дагы туура кабыл алып, алардын иши бир калыпка түшүп калды десек болот. Ошол эле учурда өкмөт менен байланыш, тыгыз кызматташуу зарылдыгы дагы деле бар. Жыл сайын эле айтып атабыз, өкмөт менен ошо коом кеңештеринин ортосунда жакшы бир жанагы аянтча түзүлүш керек да. Ошо аянтчанын негизинде биз деген көп нерселерди ошол талкуулап, көйгөйлөрдү аныктап, анан ошолорду чечип, кандай эмне кылышыбызды ошол сүйлөшүп турушубуз керек да. Эми бир жылда бир жол болуп атпайбы? Эми эң негизгиси ошол жанакы колдон келишинче ошол немени кылыш керек да, тиги көбүрөөк ушундай жолуулар болуш керек. Коомдук кеңештердин ишинин натыйжасы катары мамлекеттик мекемелердеги финансылык каражаттарды пайдалануудагы ачыктыкты айтууга болот. Себеби бюджетте кабыл алууда ал коомдук кеңештер менен талкууланат. Ошондой эле мыйзамдардын иштөөсү көзөмөлгө алынууда. Мындан улам алардын потенциалына чоң ишеним артылып жатат. Азыр биргелешип иштөөгө тең ата партнер катары коомдук кеңештин аброю көтөрүлдү десем жаңылышпайм 10 жылдын ичинде. Азыр эми министр баш болуп, ошол биздин атайын биз менен иштешкен статс-секретар баш болуп, коомдук кеңеш менен кеңешүүгө мыйзам чегинде иштеп калышты, кеңешип. Мисалы, кечөөгүдө 2020-2030 жылкы маданият министрлигиндеги стратегияны иштеп чыгууда дагы сиздер менен талкуулашалы, сиздерде сунуш барбы, келиңиздер деп чакырып, ушундай бир иштерди алып барып атышат. Коомдук кеңештин мүчөлөрүнө мамлекеттен эч кандай айлык акы төлөнбөйт. Ага өлкөнүн өнүгүүсүнө кайдыгер карабаган илим билимдүү адамдар келет. Коомдук кеңештердин уюштуруучулук түзүмү төрагадан, анын орун басарларынан жана катчылыгынан турат. Бүгүнкү күндө мындай кеңештер 36 мамлекеттик мекеменин алдында иш алып барууда. Калган 11 органда түзүлө элек. Каныгей Бозгунова, Адилет Марспеков, 5 канал. Ат башыда курула турган индустриялык, соода-логистикалык борбор калктын жашоо деңгээлин жогорулатуу жана социалдык экономикалык абалын жакшыртууну көздөйт. Анда Европа менен Азияны бириктирген эл аралык жүк ташуучу коридорлор түзүлөт. Региондор аралык чек ара кызматташуу жакшырат. Бүгүнкү күндө эл арасында талкууга алынып жаткан нарын экономикалык эркин чөлкөмүн курууда жергиликтүү жашоочуларда кайчы пикирлер жаралууда. Буга ылайык Ат башы районунда вице-премьер-министр баштаган бийлик өкүлдөрү нарындын жашоочулар менен жолугушуп иштери жүргүзүлдү. Ага кабарчыбыз Айжамал Бакытбек кызы да катышып келди. Коңшу мамлекеттермен биз тең тайлаш болгусу келет. Качан биз басынып, экономикасы ылдый болуп, тиңден каршы калып, мындан каршы калат да чоңдор тайып кетет. Бул түрктөр, бул арабтар, бул англичандар, бул орустар, бул белорустар, бул казактар. Биз алар менен сүйлөшөт. Высокотехнологичный, жаңы технологиядагы чыгарган продукцияны чыгарышыбыз керек. Курсаңар чек арага кургула айланайындар. Кытай бери келбесин. Кытайдын ар жактан эле товарын берип ары кетип турсун. Кытайлар басып кетет экен деп атат. Биз ушул нерсени алдын алганбыз. Нарын облусунун Ат башы районундагы бул жыйынга 500-га жакын жергиликтүү тургундар чогулган. Алар индустриялык логистикалык борбор курууда бир топ маселелер жаралат деп кабатыр. Долбоорду ачуу үчүн мындан 4 жыл мурун Актала айылдык кеңешинин чечими менен 200 гектар жер бөлүнгөн. Ал Ат башы райондук администрациясы тарабынан бекитилип, өкмөт аймакты трансформациялоо боюнча чечим чыгарат. Жер тилке Нарын Торгар жолунда болгондуктан калк арасында айрым түшүнбөстүктөр жаралып, жерди коңшу өлкөгө сатылып кетет деп тынчсыздангандар да бар. Ошол жер эмне максатта берилди эле?
мындай сөз болуп атат. Жер Кытайга акырындык менен өтүп кетиши мүмкүн, берилип кетиши мүмкүн деп. Ушуга өтүп кетеби, берилип кетеби? Сиздер кандай ойдосуздар? Ушуга ачык жооп берип койсоңуздар. Нарын облусундагы ат башы индустриялык соода логистикалык борбору Кыргыз-Кытай мамлекеттеринин достук мамилесинин натыйжасында жүзөгө ашырылууда. Аны ишке киргизүү менен Нарын облусу дотациядан чыгып, өзүн-өзү каржылоого шарт түзүлөрү айтылат. Бул багытта бөлүнгөн 200 гектар жер ат башы Кыргыз-Кытай эркин соода аймагы компаниясына 49 жылга ижарага берилген. Келишим сез Нарын менен Кытай менен түзүлдү деп атасыздар. Келишим ошол Кыргыз Республикасынын мыйзам чегинде, ошол мыйзам чегинде түзүлгөн договорду, келишимди ачыктан ачык копиядан өткөзүп, ар бир айыл өкмөткө өткөзүп, ар бир айыл өкмөт, ар бир 21 айылдын тургундары таанышып чыккандай кылып ачыкка чыгарып берсеңиздер. Что биздин кыргыз жер Кытайга өтүп кетпейт, жана Кытайлар Кыргызстанга кирип басып албайт деген келишимди. Бул логистикалык борбордо жогорку технологиялык онго чукул завод фабрикалар салынат. Ал эми ишмердүүлүк, индустриялык тармак, соода жана логистикалык маселелерге байланыштуу 3 тармак боюнча жүргүзүлөт. Муну менен айыл шаарлардын социалдык инфраструктурасын гана жакшыртпастан өлкө экономикасында көтөрүүгө өбөлгө түзүлөт. Biz эми мал кендиктүү областыбыз. Ушул жерден ушул мал чарба продукцияларын азыр эки жакка өткөрө албай кыйналып келебиз. Мынакей ошол эле сүт продукциясын, ошол эле эт продукцияларын, ошолорду ушул жерде иштеген ушул компаниялар менен бир топ сбыт маселеси да чечилип калган турат да. Андан сырткары ошол жерде кайра иштетүү жагына мынакей элдер азыр суроолорду берип атат. Ошол жерге биз этти кайра иштетүүчү жана жүндү деп атат, сүттү кайра иштетүүчү чакан заводдорду куруп алсак, ушул жерден продукция өндүрүлүп чыгарылса, анан башка жака чыгарууга бизге толук мүмкүнчүлүк түзүлгөн турат да. Чогулган элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө вице-премьер-министр ортодогу келишимдер мыйзам чегинде жүргүзүлөрүнө кепилдик берди. Ал эми логистикалык борбордо сырттан келип иштеген инвесторлор 5%, жергиликтүүлөр 95%ды түзөрүн кошумчалады. Нарын эркин экономикалык зонасы менен биздин Кыргызстанда регистрациядан өткөн жоопкерчилиги чектелген коом ат башы Кыргыз-Кытай ишканасынын экөөнүн ортосунда түзүлгөн келишим. Бул бардыгы биздин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына бардыгына жооп берет. Эгерде мыйзамдар бузулган мезгилде биз өзүбүздүн укуктук нормативдик проекттардын негизинде бул нерсени кайра жооп коюуга толук мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Ошондуктан биз бүгүн элге, карапайым элге баарын түшүндүрүп бердик. Логистикалык борбор ат башы районунда Нарын Торугар жолунда чек арадан 110 чакырым алыстыкта курулат. Эми курулуш иштери ушул жылдын апрель айынан тарта жүргүзүлө баштамакчы. Анын алгачкы курулуш иштерине 2000ге жакын жумушчу тартуулары айтылууда. 8 жылга пландалган логистикалык борбордун курулуш иштери соңуна чыкса, анда 10-15 миңге жакын жумушчу оруулары түзүлөрү күтүлүүдө. Айжамал Бакытбек кызы, Бакыт Кошалиев, 5-канал, Нарын облусу. Кыргызстанда биринчи жолу медицина кызматкерлеринин мыктылары аныкталды. Электрондук тандоо турунда 16 номинация каралып, татыктуулар онлайн добуш берүү аркылуу тандалган. Кесибине берилген тажрыйбалуу жана ата мекендик медицинанын өнүгүшүнө салым кошкон дарыгерлерге ыйгарылган уникалдуу сыйлыкты тапшыруу аземи тууралуу кийинки сюжетте баяндалат. 66 жаштагы Юсуп Уметалиев өмүрүнүн 44 жылын медицина тармагына арнаган. Ал апрель окуясында Ош коогалаңында жер титирөө катталган Армения жана Туркияда жаракат алган бир топ адамга операция жасаган. Уметалиев бул эмгектеринин арты менен өзгөчө кырдаалдар катталып, террордук актылар уюштурулган аймакта жабыркаган жарандарды дарылоо иштерине көп катышкандыгы үчүн атайын сыйлыкка ээ болду. Мен хирургияны ошол башчысы болуп бардым. Областной больницада иштедик. Biz 3 gün günü tünü bardığına diyeyim kanday natsa kendigi Kırgız, Orus, Özbek bizge verirler. Bardığına bir de operasyon жасап biz abdan көп operasyon yaptık. 7 aprelde bizim больницада 180 operasyon yapmışız. Al yerde en bayağı brigada men işlettik da. Жалпы 16 номинация боюнча тандоого өлкө аймактарынан 55 дарыгер катышкан. Добуш берүү онлайн түрүндө 1 айга созулуп, 24 январь күнү аяктаган. Атайын түзүлгөн комиссия упайларды көзөмөлгө алып, эң көп колдоого ээ болгон дарыгерлерге тармактары боюнча наамдарды ыйгарды. Ар бир адистик боюнча мына анестезиолог, жылдын мыкты анестезиологу, мыкты терапевти, мыкты хирургу деп азыр угасыздар. Ошол номинациялар боюнча бүгүнкү күндө алар белек алат. Анан эң негизги максаты биз материалдык тагы моралдык, эң негизги моралдык бул жерде колдоо өткөрөлү деп атабыз да.
Эми бул уникалдуу сыйлык тапшыруу аз эми жыл сайын өткөрүлөт. Демилгени Саламаттык сактоо министрлиги колдоого алып, Green Clinic көп кордоо клиникасы тарабынан ишке ашырылат. Кыргызстандагы медицинанын азыркы күндөгү жетишкиндиктерин белгилөө, андан тышкары дагы ошол биздеги болуп аткан медицинадагы жаңылыктарды, жаңы новаторлук ыкмаларды, диагностикадагы, дарылоодогу ошондой эле жана уникалдуу операцияларды, жана деги эле жаңылыктарды көрсөтүү максатында ушуну уюштуруп атабыз. Анан албетте жыл сайын ушул мыкты дарыгерлерди белгилөө максатында ушул иш-чара өтүп жатат. Султан Кукешов кошумчалагандай, расмий сайтка өлкө аймактарынан жана чет өлкөдөн 189 000 добуш келген. Бул медицина кызматкерлерине элдин жогорку баа берерин аныктайт. Кесибине берилген тажрыйбалуу жана ата мекендик медицинанын өнүгүшүнө салым кошкон дарыгерлерди сыйлоо менен алардын ишмердүүлүгүн колдоо зарыл. Алмаш Параталиева, Адилет Марсбеков, 5-канал. Бүгүнкү кечте негизги маалыматтар өзөгөн мына ушул окуялар түздү. Ушул жана башка кабарлар менен биздин каналдын интернеттеги баракчаларынан да тааныша аласыздар. Ал эми азыр эфирде Нарын Айыптын авторлук кеп ошондо бери сулантат. Саламатсызбы агай? Саламатсызбы. Бүгүнкү тема кайсыл багытта болот? Бүгүн болгон өкмөт жыйыны, хакимдер келиптир, чогултулуп, башка министрлер көп маалыматтар айтылды, ар башка сандар. Анда сизге тунук эфир каалайбыз. Мына ушундай маалыматтар менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, кайрадан амандашканча.